Саламатсыздарбы урматтуу китеп сүйүүчүлөр, бизде кайрадан Book House'та китеп подкасты. Ал эми биздин бүгүнкү коногубуз журналист Шайырбек Абдрахманов. Саламатсыздарбы. Кош келиптирсиз. Рахмат. Негизи сиздин атыңызды укканда дароо ушул баягы китепке жакын, китеп көп окуган, китеп издеп түйшүк тарткан баягы адам катары билебиз да. Анан азыркы күндө ошол мындай күндө ушу китеп окуган муунду көбөйтүш үчүн кандай ыкмаларды колдонсок болот, эмне кылсак болот? Китепти бирөөгө мындай бир зордоп окута албайсың. Эң башында бул баланы чоңоюп жатканда бир 8-9 жашына чейин ошол китеп дүйнөсүн көрсөтүп чоңойтуш керек. Сенин китеп окуп атканыңды көрүш керек. Айтылуу психолог Эрик Берн деген болгон. Ошол киши жазып кеткен. Андан кийин анын шакирти Клод Штайнер деген психолог болгон. Ал дагы айткан, адамдын жашоо сценарийи ал 8-9-10 жашка чыкканча жазылат. Ошол 8-10 жашка чыкканча бала китеп көрүп чоңоюш керек да. Китеп дүйнөсүнө аралашып чоңоюш керек. Биз Советтер Союзунун учурунда чоңоюп калдык. Биздин учурда балдар бакчасында дагы, үйдө дагы, мектепте дагы көбүрөөк китепке жакыныраак элек да. Мен ушул кичинекей бала кезимде анда Фрунзе шаарына келгенде өмүрүмдө мындай бир чоң, азыр эстесем аябай чоң мындай бир окуя экен да. Китепке очередке турган адамдарды көргөм. Фрунзеден. Кичинекей бала кезимде анан атам дагы бир ошол очередке туруп, анан бир китеп алды да, сатып алган. Ошол китепти көтөрүп келатканда, машинеге келгенде аябай тамшанып сүйлөп атканда, бул китеп аябай сонун, ушул кезекке туруп отуруп албадымбы деп ушундай бир өзү көңүлү көкөлөгөн да, менин эсимде. Анан үйдө дагы ал киши китеп көп окучу. Анан ал киши мага отуруп алып, могу китеп деген бул Джек Лондон, муну окусаң деген аябай түм эле тамшанып айтып берген, ар бир китепти тамшанып айтып. Бул деген Чыңгыз Айтматов деп ушул кичинекейимде айтып берген эсимде. Анан ошол нерсе дагы мага көп түрткү болду деп эсептейм. Ошон үчүн китеп окууга мындай бир оку дебестен баланын көзүнчө өзүң окушуң керек, анан китеп жөнүндө аябай сонун сүйлөшүң керек да. Ушул ар бир окуган китебиң жөнүндө балаңа сүйлөп, ага маалымат бериш керек. Китепке мындай бир суктануу менен караш керек да. Анан азыркы балдар китеп окубай атат деген сөздү укканда мен, демек сен үйүңдө китеп окубайсың деген сөздү угам да. Менин үйүмдө китеп окубайм, менин үйүмдө китеп жок, мен үйгө китеп ташыбайм, мен китепти балдарымдын көзүнчө талкуулабайм деген сөздү уккандай болом да. Ошондуктан бул биринчи. Экинчи, ар бир адамда максат болуш керек. Биз максатты күнүмдүк бир тиричиликке аралаштырып ийбиз. Күнүмдүк мындай майда максаттарга алмаштырып ийбиз да. Чоң максат болуш керек. Ошол чоң максатка жетүү үчүн ушул китеп дүйнөсү эң чоң ролду ойнойт экенин унутпашыбыз керек. Чындыгында баягы кылым жашасаң кылым окуу деп коет го. Чындап эле адам баягы китеп окуганды токтотсо, ойлонуусу дагы токтотот деп дагы айткан сөздөрдү угуп калабыз да. Чындыгында демек сиздин китепке болгон баягы кызыгууңуз атаңыздан дагы таасир. Ошол учурдагы атамдан, ошол учурдагы коомчулуктан, ошол учурдагы биздин агайларыбыздан, эжекелерибизден, ошол учурдагы баягы китепканага барган, анан мектептеги китепканачы эжебизден, ушундай баягы коомчулугубуз ушундай болчу. Анан баарыбызга маалым болгондой эле, ошол жакынкы арадан бери дейли сиз ошол Манаска кызыгып, Манасты кара сөз түрүндө баяндап айтып берип жатасыз. Өзүңүздүн социалдык баракчаларыңыздарда бөлүшөсүз. Ал жактан дагы көптөгөн көрөрмандарды таптыңыз дейли. Анан ошол бизге дагы аябай кызык, эмне үчүн Манаска токтолдуңуз. Анан окуган көрөрман менен көргөн көрөрмандын айырмасы эмнеде болду экен? Эми кеп ошондо болуп атпайбы? Азыр окуган
калкыбыз бир аз азайып, анан көргөн уккан калкыбыз көбөйүп атат да. Ошону көрүүнү, угууну мындай биз демек окуган адамдар азайып атса, көргөн уккан адамдар көбөйүп атса, демек ошол тараптан чыгышыбыз керек деген максат. Биздин максатыбыз ошол кыргыз идеологиясын, кыргыз элинин эртеңин, кыргыз тилинин келечеги, кыргыз мамлекетинин келечеги. Тил жоголсо, элдин үрп адат салты жоголсо, элдин бир баалуулуктары жоголсо, бүттү ал эл башка эл болуп калат. Ошондуктан көрүүчүлөрүбүз, угуучуларыбыз көп тараптан чыгып, ошол манасты болобу, семетейди болобу, сейтекти болобу, биздин каада салт, наркыбыз болобу, акындарыбыздын баягы айтып кеткен санат насыяттары болобу, ошол тараптан биз продукцияны көбөйтүшүбүз керек. Мисалы, менин үйдө кичинекей бир жаш 7 айлык кызыбыз чоңоюп атат. Телевизорду койгондо эле «Синий трактор» деген орусча мультфильм бар. Болбосо «Кукутики» деген мультфильм бар. Мен аны өзүм ар бир ырларына чейин жаттап алдым. Мен жаттап алдым керек болсочу. Папалям, папалям депчи. Кулактан кетпейт. А биз ошол тарапта, демек, биз бир нерселерди жоготуп атабыз. Ошол тарапта биз балдарга тарбия берүүнү жоготуп атабыз. Ооба, мен тиги манасты айтып берип, же болбосо семетейди айтып берип жатам. Ал кайсы бир жаш өзгөчөлүгүнө ылайык. Мисалы, 15 жаштан же 12 жаштан бир андан улууларга ылайык да. Ал эми бул жылкы, бул кишенет, бул тору жылкы, бул боз жылкы, бул кулун, бул тай деп ким үйрөтөт анын баарысын? Ошондуктан бир эле окуучуларыбызды эмес, биз көрүүчүлөрүбүздү да жоготуп атабыз. Сиздин аудиторияңыздар кимдер? Биздин аудиториябыз кыргыздар. Баягы мындай ошол сизди көргөндөрдөн дагы ошо көрөрмандар дейли, кандай сунуш пикирлер болуп атат? Балким арасында сиз өзүңүз дагы таң калган бир Ооба, пикир. ар кандай пикирлер, сунуштар болуп турат. Диск чыгаруу боюнча сунуштар берет. Кээде ушул эле көрсөтүүнү аудио форматка өткөрүп, аудио китеп жасап, ошентип чыгаруу боюнча көп идеялар айтылат, көп сунуштар айтылат. Бирок ар бир сунушту менин менеджментин билем да. Ар бир сунуш бул жакшы баарысы. Бирок ар бир сунушту уккан сайын анын бюджетин эсептеп туруш керек да. Ар бир сөз айтканда анын бюджетин сөзсүз эсептеш керек адам. Ошол сыяктуу бардыгы барып, кайра эле каражатка такалат. Бирок аны да Кудай буйруса чечип атабыз. Аудио китептерди чыгаруу, ушул элибизге жайылтуу, элибизге өзүбүздүн бир мыкты чыгармаларыбызды аудио китеп кылып окуп берип, азыр менин досум Эрнис Кыязов мырза иштеп атат. Мен болсо ушул Манас дүйнөсүнө кирип, ошону аудио, видео форматта чыгарып жатам. Дагы алдыда бир топ жасай турган, аткара турган иштерибиз көп. Буюрса аткарабыз анын баарысын. Окубасаңыздар, аудио менен, аудио болбосо видео менен барабыз. Жеткиргенге аракет кылабыз. Бардык шарттарды түзүшүбүз керек. Биз ушул калкыбызга китеп окууга, билим алууга, болбосо ата тегин билүүгө, тарыхын билүүгө, өзүбүздүн элдүүлүгүбүздү жоготпоого бардык жактан шарт түзүшүбүз керек. Баягы элди эле айта бербей, азыр китеп окубай калды, анан окубай калдыбы, демек дагы жакшыраак окуй турган кылып, мукабаларын өзгөртүп, сону кылып чыгарышыбыз керек. Ушундай баягы менеджерлик адамдын жүрөгүнө жол табууга аракет кылыш керек. Ооба, жакшы айттыңыз. Анан Шайырбек ага негизи айтып коет го, баягы манас айтуучулар, манасчылар ошол манас айтардан мурун бир жараткан тарабынан бир белги берилип, аян келип, анан ошол манас аламына кызыгып айта баштайт депчи. Анан сизде дагы балким ушундай бир аяндар болду же бул өзүңүздүн каалооңуз? Муну мындай, менин бир көмүскө тарабым катары калтыргым келет да. Бул жөнүндө көп мындай айта бергим келбейт. Ошондуктан бул абдан жакшы касиет. Могу сөздөр, ар бир сөз бул касиет десек болот да. Анткени ушул биздин канча деген миң жылдарды карытып келе жаткан сөзүбүз. Бул сөз мындай бир ошол эле Кудай буйрубаса ушул күнгө жетмек эмес. Кудайдын буйругу болбосо.
Кудайдын мээримине ээ болбосо ушул сөз кече эле унутулуп калмак. Ошондуктан биз бул биздин Манас атабыз жөнүндө, Семетей, Сейтек аталарыбыз жөнүндө, Кожо Жаш, Курманбек, Эртөштүк, Эр табылды деген эпостарыбыз ооз-эки жетип келген бизгечи. Элестетсеңиз, азыр телефонуңузга салган файлыңыз 2 күндөн жоголуп кетип атат. Ушунчалык техниканын өнүккөн заманында кээ бир учурда бир документтерди жоготуп алып атасыз. Сөз жоголбой келди да ушул күнгө чейин, ушул заманга чейин. 20 кылымы келди. Элестетсеңиз, биздин заманга чейинки айтылган сөздөр бар ушул жерде. Биздин заманга чейинки болгон окуялар бар ушул жерде. Ошол ушул күнгө жетип келди да. Мунун өзү таң калыштуу нерселер. Кенже эпостарды айтып калбадыңызбы? Ана Манас үчүлтүгүнөн кийин дагы балким ошол кенже эпостторго токтолуп Ооба, ошондой оюм бар. Эми айтылган ойду баягы баягындай турмуш жеңет деп коет эмеспи, ошол сыяктуу оюм бар, кыял бар, максат бар. Эми ошол максатка бир четинен жеткенге аракет кылабыз. Сиздин да бир айтканыңызды угуп калдым эле да, ушул Манасты окугандан кийин, негизи Манаска кызыккандан кийин дагы сизде психология жаатында да кызыгуулар пайда болду депчи. Анан көп учурда ошол психология жаатында да китептерди айтып каласыз, психологдор. Анан бүгүнкү күндө ошол бизге да кызык болуп атат. Кайсы китеп окуп атасыз ошол? Мен психологдор боюнча бул Манаска мындай бир Манас менен тең эле мен абдан көп баягы психологдордун китептерин барактап окуп чыгам. Өзүм дагы Улуттук университетте психология факультетинде окуп атам. Бул тармакта мен бир ушул илимге аралашсам деген абдан чоң тилегим бар. Эмне үчүн Манас менен психология экөө мындай бир бирине бири эшик ачып турат. Ушул жөнүндө айтып берейин. Мисалы үчүн Манасты окуган адам биздин жалпы эми баягы психология илиминде айтып коет, коллективное бессознательное дейт да. Бүткүл кыргыз, бүткүл көчмөн элдин, бүткүл түрк элинин, ушул көчмөн түрк элинин да мындай бир ата тегин, анын мазмунун, орусча айтканда содержаниясын, ошонун ичинде кыргыз элинин мазмунун түшүнүп калат да. Анын ичинде азыр кандай мүнөзүн мага көрсөтпөсүн, же болбосо өзүм кандай мүнөздөрүмдү чыгарбайын, бул баягы мүнөз, бул баягы мүнөз. Тааныш болуп калат. Адам өзүн таануу деген эмне? Өзүн таануу деген өзүңдүн ар бир мүнөзүңдү таанып жүрүп отурушуң керек. Бир адам бар, өзүн тааныбайт, мисалы. Анын ошол эле бир эле мүнөзүн колдонуп жүрө берет. Сөз бирөө менен сүйлөшөт, анан бир кууланып бир кепти сүйлөйт, андан кийин ал бирөөнү жамандап коет, болбосо ошентип анан айланып кайра тигилер келет, буга анан ал актанат деген сыяктуу ушундай концерти бар, өзүнүнчү сценарийи бар. Ал өзүн тааныса, ошол сценарийден башка сценарий өтмөк да. Адам өзүн тааныш керек. Ошону айтып коет баягы, адам бир сценарий менен эле жашай берет. Анан ошол сценарий аны ийгиликке алып бара берет. Ошол ийгиликке алып барган сценарийиңди өзүң таанышың керек. Ушундай жакшы сценарий бар менде. Аны бирөөлөргө да үйрөтүш керек. Анан бир калпыстыкка, начар жолго алып барган сценарийиң бар. Мен мындай кылам, анан мындай болот, анан мындай кылам, андан кийин монтем, анан актанам, анан сактанам деген сыяктуу бир сценарийлерди адам жашай берет, түзүп алып жашай берет. Анан ошол сценарийден чыкпайт. Анан ошонун азабын тарта берет. Психология менен Манас эмне үчүн мен үчүн айкалышат? Мен Манасты окуп, бүткүл ата бабамдан берки өзүмдүн мүнөздөрүмдүн баарысын биле алам. Манас атамдан баштап өзүмдүн жети атама чейинки, анан кече апаман, анан атамдын, анын туугандарынын, апамдын туугандарынын бүт баарынын мүнөзү чогулуп келип, анан сизде же менде же ар бирибизде болот да, туура. Баланча атайдын мүнөзү, же көрө албай, мындай биринчи көрүш үчүн, тааныш үчүн мына ушулардын баарын такташ керек. Баягы кыргыз жети атаңы билесиңби деген сөз ушундан да. Сөзсүз бир каны, бир мүнөзү өтүп турат. Сиз мисалы үчүн чоң энеңизге окшош болушуңуз мүмкүн, анын мүнөзү болушу мүмкүн. Анан адам жарым жолдон ошолордун ичинен мыкты сценарийди алса дагы, ал үчүн ачылат эшик, анткени канында бар. Мыкты сценарийлерди алса болот.
Айрым сценарийлерди алып сала албайт го адам, бирок айрым сценарийлерди иштетпеш керек, колдонбош керек. Мына ошол себептүү Манасты мисалы окуп, Манасты так билсеңиз, өзүңүздүн тетиги биздин кылымга чейинки келаткан каныңызды, сөөгүңүздү жакшы билесиз. Анан бул жакта башка китептер бар жолдо. Ошол эле адамды жакшылыкка үндөгөн, ыйманга үндөгөн китептер бар. Аны кошосуз. Баягы батыштын, чыгыштын, ар кайсы жактын мыктыларынын, аалымдарынын окумуш китептери бар. Аны кошосуз дагы. Анан сиз сонун сценарий кийинки муунуңузга өткөрүсүз. Абдан жакшы. Кыскача айтканда ушул. Ооба. Анан келечекте дейли, алдыңкы жылдары дейличи, балким сизде ушул Манастан өзүңүз алган бир ачылыштар дейли, ошол психологияда окутам деп атпайсызбы? Ал жакты аяктап калсаңыз, ал жактан алганыңызды кошуп бир китеп чыгарсам, балким китеп чыгарсам деген дагы ошол илимге аралашайын деп атканымды айттым буга чейин. Ооба, бир илимий иш жазсам деген оюм бар. Андан кийин атайын бул баягы университеттеги биздин студенттерибиз үчүн атайын бир кичинекей колдонмо китептерди чыгарсак деген оюм бар. Эми максат, алдыда максаттар, Кудайга шүгүр. Баягы өзүм бир максаттарым бар. Ошондой бир илимий жаатта, ушул психология илими менен, анан Манас таануу илими менен, негизи эле бул бир эле Манас эмес, абдан көп тармактуу бир илим ала бериш керек адамчы, билим ала бериш керек, окуй бериш керек, керектүү китептин баарысын окуп, адам мындай бир жан дүйнөсү кенен жана бай болсо, жашоосу да ошончолук көңүлдүү болот. Эми мен муну атайын кичинекей көрүүчүлөрүбүз айтып атам. Улуулар албетте мындай нерсени билет. Ардактуу достор, ушул биздин эфирден кийин дагы ушул Манаска болгон кызыгуусу пайда болгон бир адам болсо дагы, ага чындап биз өзүбүздүн максатыбызга жеткен болот экенбиз да, бекеринен айтып коюшум керек да. Менин Шайырбек Абдрахман уулу деген YouTube каналым бар. Ошого катталсаңыздар болот. Анан Facebook'та баракчам бар, Шайырбек Абдрахман деген, ага катталса болот. Анан TikTok'то Шайырбек Абдрахман деген баракчам бар. Буга катталышса, биздин ошол жерде мен тиги Манасты окуп, анан калкыбызга айтып берип жатам. Чындыгында ооба, сизди көргөндө дагы ошол жерде берип жаткан эмоцияларыңыз менен биз дагы кошо жашагандай болобуз. Рахмат, бар болуңуздар. Ага дагы чоң энергия керек, күч керек, ишиңизге ийгилик. Ал эми достор, сиздер Манастын 3 элтигин дал ушул китептерди Book House китеп дүкөнүнөн келип сатып алсаңыздар болот. Сизге аябай сонун китеп дүкөнү экен. Мен ушул баягы кыргызча, анан биздин өзүбүздүн мыкты окумуштууларыбыздын китептери, Чубак Ажыбаш болгон аалымдарыбыздын китептери бар экен, Манас эпосу бар экен, диний китептери бар экен. Баягындай бир адамды өнүктүрүү боюнча адамды өнүктүрүүгө кошкон мындай бир салым кошо турган сонун китептер бар экен. Бирок бул жакта балдарга арналганда да китептер бар. Кичинекей балдар үчүн. Book House китеп дүкөнү. Жакшы дүкөн экен. Ооба, келип туруңуз. Сизге ыраазычылыгыбызды айтабыз, достор. Бизде бүгүн журналист Шайырбек Абдрахманов болду. Сиздер менен кийинки эфирге чейин көрүшкөнчө.